агайын туугандар, кутмандуу шуа кечиңиздер менен. Саламат, арбаңыздар, аккалпактуу аталар, агылечек апалар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин коноктору. Мына ушентип бардактуу агайын туугандар, 2023 жылдын 4 декабры Кудайдын берген бир жакшы күн экен. Бүгүн мынакей Кыргыз чергесинде Эчен деген айымдардын тобунан турган созолонду ырдаган бука үндүү айымдар апалар эжекелердин тобу түзүлүп келди. Ансамблдер түзүлдү, топтор түзүлдү. Бирок ошол топтордун ичинен алгачкылардан болуп, бүгүн мынакей бет ачар жалпы агайын тууганга, жакын адамдарга өнөрлөрүн жакындан тартуулайлы деп сиздерге бүгүн кенен дасторконун жайып, сиздерди чакырып отургам. Батан алайын, дагы мындан ары канатымды кенен жайып, кең дүйнөгө тарайын деген ниет менен достук үнү тобу сиздер менен бүгүн. Ал эмесе, ардактуу агайын туугандар, убакытты көпкө созбойлу, сиздердин бүгүнкү келип бергениңиздерге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Алдыңыздарга коюлган таамдан, тамактан алып, бүгүнкү достук үнүнүн эң сонун чыгармаларын кулагыңыздарга бекем туюп, акылыңыздарга бекем алып, жүрөгүңүздөр менен сүйүп угуп туруңуздар. Ал эмесе, бизди мынакей алтындай болгон достук үнү тобун сиздерге чакырардын алдында мына ушул сиздер жөнүндө достук үнү тууралуу дагазалап айтып төгүп бере турган биздин Дарига Майлыбаш эжекебизди чакырып койгон кол жагыбызда чакырабыз. Toqçuluk olsun elimde, kapkalı elim amandı, kadırlap aytam salamdı, yaratkan özü saktasın, carmaştırmay camandı, jar olup dağı koldosun, jakşırıp jatkan zamandı, mayılıp çönüç kazanım, marıtsın oşol zamandı. Yedi yıl oldu bizden top, yetelişip yürgüngü, dostluğu ünü atalı, doğrustu sürgüngü. Jedikçi biz roza, jeddik başlı bilgenge, tarap gitmey bir bolup, gel aytabız bir demle. Dostluğu ünü bugün biz, ırdap bile beremiz, ıntırmaktı dostluktu, beken karmak gelebiz. Aruluttun ırların, jattavırdap жүрөбүз, достук үнү ушундай ынтымак сактап келебиз. Бүгүнкү биздин кечеги сыйлап бизди келгенге, алаканын жайганга, ак батасын бергенге, башыбызды ийебиз, баарыңарды сүйөбүз. Жетинин бири кыдырды, бизге 7 жыл болуп жатпайбы, жемишин берсе эмгегин, жеткири элге чачпайбы, эми баянды баштан айтпайбы, баарысын мындай таштайлы, анда эмесе эл журтум ырыбызды баштайлы. Кол чагып куаттап туруңуздар. Кол чагып куаттап турганда, рахмат Зарил эже. Мынакей менин оң капталымда, сол капталымда турган биздин алтындай болгон Бурма эжекебиз менен Гүлсара эжекебиз бүгүнкү ушул достук үнүнүн түзүлүшү тууралуу кыскача айтып берсин. Кандай дейсиздер? Ооба, туура айтасың инем. Бул достук үнүнө 7 жыл болгон, бирок айтканга оңой. 7 жылдын ортосунда жакшылыктар да болду. Пандемия учурунда эки эжебизден айрылдык. Үмүт эже жана Айнагүл эжебиз ошол ырдын авторлору эле. Биз ошол топтун арасынан эки адамыбыз кем калды.
ооба мынакей мындан 7 жыл мурун ушул топтун түзүлүп бүгүн 7 жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Баягы 7-нин бири Кыдыр демекчи, 7 сан Кудайдын сүйгөн саны демекчи. Бүгүн мына 7 жылдык юбилейибизге куш келипсиздер. Кол чабып шаңда отуралы. Эми арбак агайын туугандар, арбак ыраазы болбойын, тирүүлөр эч убакта ыраазы болбойт дейт. Ушул жаны жаннаттан болсун, ушул топтон кош айтышып тиги дүйнөгө өтүп кеткен биздин эжекелерибиздин жаткан жерлери жайлуу болсун. Мындай жакшылык болобу, кандай күндө болбосун, ал адамдарды дагы эскерип айтып жүргөнүбүз биздин адамдык парызыбыз деп ойлойбуз. Ал эмесе арбак агайын туугандар, мына биз жогоруда даңазалап айтып кеттик. Достук күнү Кыргызстанды түгөл кыдырды. Кыргызстандын жергесиндеги бардык өрөөндөрдү кыдырып, бардык айылдарга, элибизге, жерибизге таанылды. Мына ошолордун жыйынтыгында, мына ошолордун эң бир негизгилери дегенде бир экөө-үчөө силерге башында айтып кетейин. Биздин мынакей 2019 жылы жалпы шайыр апалар тобунун гала концерти биздин ысык көл жергебизде өттү. Мына ошол ысык көл жергебизде өткөндө бул биздин достук күнү тобундагы өздөрүнүн сонун чыгармаларын 3-чү гала концертине катышып келди. Демек гала концертке катышуу деген өзү бул жеңишке ээ болду деген белгиси. Андан сырткары Бишкек мэриясы уюштуруп келет жылда. Жеңиш күнүнө арналган, жеңиш күнүнүн 20 жылдыгына арналган Красная гвоздика деген жакшыракай бир долбоор бар. Мына ошол долбоордо дагы 17 тайпанын ичинен мына биздин эжекелерибиз достук күнү группасы катышып 2-3 орунга татыктуу болушту. Андан сырткары апалардагы зерикпей Турция жергесине апалар ааламды кыдырат деген долбоордун негизинде дагы жерлерди кыдырып келишти. Кыскасы достук күнү жөнүндө айтсак, тарыхта көп нерсени айтып кете алабыз. Анда эмесе сөзүбүздү улайды сиздердин алдыңыздарга ошол достук күнүнүн жалпы каармандары бүгүнкү тойдун ээлерин алдыңыздарга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Канекей, көргөн кол чабуулар менен тосолалы. Кол чаап, буруп тосолалы. Келиңиздер. Анда бир кол чаап, ордуңуздан сыйыбызды көрсөтүп, бир кол чаап тосолалы. Келиңиздер туугандар. Достук күнү тобун уюштурган, жетектеп келген, бүгүн дагы мынакей жетекчилик кызматын эң сонун аткарып келе жаткан алтындай эжекебиз Роза Имамалиева. Зейнеп Коргондоева. Эркинчектин жеңүүчүсү Шарапат Курманалиева. Дарига Майлыбашева эжекебиз. Алымбаева. Ветерканын алдын иштеген Бактыгүл Насыпбекова эден тосолабыз. Гүлжан Алсеитова. Токон Хакеева. Акимет алдында коломунда иштеген Кыял Алымбаева эден тосолабыз. Кыялат Мансурова. Ошондой эне дагы алтындай болгон биздин эжекебиз Рая Исенбаева. Ошондой Айшагүл Турганбаева. Жана ошондой эне мынакей биздин тоюбуз башталганы жакшы тилегин айтып саламдашып кеткен алдыңыздарда Гүлсара Сейдалиева жана Бурма Токтомалиева. Анда эмесе ардактуу достук күнү тобунун жалпы айымдары, апалар, эжекелер, бүгүнкү жакшылыгыңыздар, бүгүнкү салтанатыңыздар, бүгүнкү кечеңизде, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Мен дагы кур келген жокмун, достук күнүнө карата бир-эки сап чиймелеп келдим эле. Ошону окуп элени дагы достук күнүнүн ыры менен баштайлы. Достук күнү таланттардын бийлиги, достук күнү таланттардын бийлиги,
Doğulmasın kakkılagan toptor köp, dostluk үнü oşolordun biigi. Dostluk ündün mıhtı çıkan arını, dostluk ündün ülgü bolot sabırı, doğrumuzdun sap başında duruşkan, dostluk ündün bekem dergen tamırı. Dostluk ünü hey alıstan tağılat, dairası mal bir kalıpta ağılat, doğuşların uğup görsön kızıgıp, dalay yerge arba barıp canırat. Dostluk ündün adı soğunun kelemet, al önünde aytsan gütböz kelendep, can düğünüge azıp bergen ırınar, cer şarına yetebersin terengden. Bayramlar kutlu olsun. Tamamsızlar, tamamdır olsun. Ошондой эле бүгүнкү мааракенин алып баруучусу эрке бала маданияттын мыкты кызматкери акын Кенжеогул Усупбай уулу. Adını siyasetten aldığımızda sözü Aynagül Sarşembe'ye bağlatandık. Oğlunu Roza İmanaliyevalıkı, dostluk ünü toğunun atkarusundaki dostluk ünü de gelir benen bugünkü geçemizde başlayırız. Allah'ınızlar. Kendisine çoğu kabul alalım. Vali Hoca Bontaylı'ya Kayraman aldığımızda dostluk günü doğru sözü Ümit Abdurrahmanova'ya tanıdık. Oğlu Roza İmanaliyeva'ya geldik. Nebere? Oh
Bani Koça Turay'la. Sağ ol, rahmat. Tüpü göz tüymesin. Oturmuyoruz. Kapat Sergen. Allah bagay duganlar, karаңыздарчы, кыргыздардын апалары, кыргыздардын эжелери, кыргыз жалпы айымдары мына ушундай сонун элечек менен, форма менен үшүнүп чыгырдап турса, чоң керемет. Анда эжекелерибиздин ичинен дагы мүчөсү, эң активдүүсү, азыр сиздердин алдыңыздарга чакырам. Обону Сартарбек Жумалиев атабызга таандык. Азыркы бульварым дегенди аткарып бере турган эжекебиз Жумабек Шералиев атындагы төш белгинин, ошондой эле Мейирман эне медалынын ээси алдыңыздарда Рая Исенбаева. Толгынын жазы болып тұрғаны, толқындаткан жүрек оты жырғалы, фронтыны күнде жаңы көріп қошып, гүлже танып сүйкімдіні бульвары. Фронтыны күнде жаңы көріп қошып, гүлже танып сүйкімдіні бульвары. Oğlumdun gülsün arnavırdadım, Oylorumdun gülün diri vırgaldım, Yaydışı şairlanıp bulduğum, Geçtim geçtim saltanatı bulvarı, Yaydışı şairlanıp bulduğum, Geçtim geçtim saltanatı bulvarı. Yüreğimden sana dingiş tapmadım, Saymalangan yaşılıram yaşarım, Sirgit ettim karı yaşta demgerigi, Sayma toğun sulu göçüm bulvarı, Sansız ömürü rahatta bölügü, Suyu toğun sulu göçüm bulvarı, Sansız ömürü rahatta bölügü, Suyu toğun sulu Ali bulvarı. Rahmat, Koça turалы, Koça turалы. Достук күнү тобунун эң жакшы алдыга активдүү катышуучуларынын бири Рая Исенбаева эжекебиз. Рахмат. Ардактуу агайын туугандар, маанайыңыздар жакшыбы? Ар бириңиздер өзүңөрдүн жүрөгүңүздөр менен мынакей чай концерт деген бул жакшы нерсе экен. Кийинки акыркы жылдарда бизде моодага айланып калды. Мына ошол концертти бүгүн мынакей бир жүрөгүңүздөр толуп, жакындан отуруп бир кол чаап кубаттап кеттиңиздер. Мен бул жерге баса белгилеп да кайткым келип атат. Bizde mınake uşul Kırgız yergesinde Kırgızstanda şair apalar degen bir son dolbor çıktı. Uşul dolbordun artı menen köşөгөнүн артында durgan, жашырылып жүргөн bir тарыхка кайрылсак, айрым bir апалардын интервьюларынан эле окуп калып атабыз. Атаңдын көрү кайнатамдын, кайненемдин же күйөөмдүн артынан ушинтип чыга албай жүрдүм эле. Багыма мына ушундай болду, же кетти, же колдоду дейт да. Кетип калгандар да сүйүнүп атат, кетпей эле колдоп жүргөн абышкалары кошо жанында жүрүп атат. Рахмат ошолорго. Ошол таланттардын мынакей Кыргызстан ушунчалык ырга жандуу, ыр жандуу экендигин билдик. Шайыр апалар деген топту түздү. Мынакей биздин жаныбызда бүгүн кашыбызда конок болуп, мейман болуп, көркүн ачып отурган ошол топтон чыккан достук үнүнүн дагы чыгышына дагы чоң себепкер болгон биздин мынакей улуттук биздин Кыргыз теле радио корпорациясындагы эмгектенген редактор эжекебиз, шайыр апалар тобунун мынакей жетекчиси
білдеп келген Эльмира Тезекбай эжекебизге бир ооз сөз бөлүп ушул жака чакырып коелу. Кол чаап каттап коюңуздар. Келиңиз эжеке. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү достук күнү апалар тобунун буйармандары барбызбы? Жашасын достук күнү деп туруп бир жаштап кол чаап коюңуздар. Бул жерде негизи кыйын да. Кыйын ушул күндүн мындай өзү байкадыбы же байкабай калдыбы, бирок баары бир ушундай бир өзгөчө күн экенин эске алып туруп, анан бүгүн сиздерди ушул ак дасторконуна чакырган экен. Бүгүн Манас эпосунун күнү, баарыбыз билебиз. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз кыргызбыз да. Биринчи ураным ким дейм сиздер? Манас, Манас деп 3 жолу кыйкырып коесуздар, Ураным ким? Манас, Манас, Манас. Манастын урпактары, балдары, кыздары бар болуңуздар, аман болуңуздар. Республикалык шайыр апалар телефестивали мындан бир 7 жыл мурун, мына достук күнүнө 7 жыл болуп атыптыр. 7 жыл мурун түзүлдү эле. Жок, калп айтам. 7 жыл эмес экен. 8-9 жыл болуптур болгонуна, түзүлгөнүнө. Анан чоң кастинг болду. Кастингде эми бар тандап бериш керек экен да. Биз ойлогонбуз, ушул социалдык бир тармак, ушул апалардын таптакыр союз тарагандан кийин аябай депрессияга батып кетиштир. Балдарынын көбү мигрант болуп Москвага, Ленинградка, Пекинге, Кытайга, дагы жана башка мамлекеттерге кетишкен экен. Анан кийин арасынан балдары ормандар бар экен, жолдоштору өтүп кетиптир, ушундай бир депрессияга кабылып, бир жаш кездеринде ырдайм деген ой тилектери ошол союз тараганы менен көмүлүп, эмне кыларын билбей турган учурда ушул долбоор ачылды. Ачылгандан кийин бизге тандап бериш керек болуп, комиссия түздүк. Уркуянын урпактары деген бир топ бар десеңиздер керек, Ошто, Ноокатта. Ошол апаларыбыз, анан кийин дагы бир 10 чакты топ бар экен, Акбөрдүн сиңдилери деген бияктан Нарындан чыккан, Акталадан чыккан. Бир ошол 10 топ менен эле бир бүтүрүп коебузго, бир мындай аздар ойдоп болупу, ошондой кылып туруп бүтүрүп коелу деп жөн эле мындай неме бердик, жарыя бердик. Жарыя берсек, тияктан, бияктан болуп бир 60 топ келди. Ошолордун ичинде ушул достук күнү апалар тобу да бар болчу. Анан эми ал жерде аябагандай чоң бир талаптар бар болчу. Кийим дагы, эречек дагы баары бирдей болсун деген. Анын баарын иликтеп берип аткандан Айымкан деген апабыз бар болчу. Анан кийин болбойт эле, болбойт деп мен тиги Розежеге айттым, ай Розеже, ошолардын баары талаптарын эметип алып кийинки жылы деле келгилечи депчи. Десек, эмне үчүн биз ушул республикалык шайыр апаларына катышабыз дегенбиз. Тек жакта Америкадагы балдарыбыз угуп атат, досторубуз угуп атат. Биз деген кантип барабыз үйгө, кантип барабыз деп монту ыйлап өкүлдөр. Деди худсовет, көркөм кеңеш дегендерге чейин барып, иттей болгонбуз да мындайча айткандачы. Ошол. Анан кийин аябай өлөрман экен эжебизчи. Анан кийинки жылы келиңиз эже деп анан кийин биринчи айлампасы бүттү, биринчи айлампа бүткөндөн кийин анан эжелер экинчи айлампага келишти. Баягы урунку келген баягы талапка ылайык жок эле көйнөктөрү бирөөнүкү кылдый өйдө болушуп келген да, кийинки келгенде тим эле зыңкыйып келишиптир. Бүт баягы көрүштү да, баарын көрүп анан кийин тажрыйбаны аябай топтоп туруп анан кийин келишти. Ошол экинчи айлампанын лауреаттык тобу, мындайча айтканда, лауреатка жетиш дагы оңой эмес. 5-6 топ ошол лауреат болду эле, ошол топтордун арасында ошол достук күнү апалар тобунун жетекчиси бар. Анан кийин бул эми элдин арасынан чыккан таланттар болуп атат да, бул апаларчы. Эми ошол таң каласың. Жанагы аттарын айта байлап коеюн, Кубан байке мени карап калбадыбы? Кубан байке да тарых тажырмалды аябай жакшы билет. Жанагы эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер биздин апалардын ушундай ай булар деген шалпактап эмнеге келишти, эфирди булгап атат деп ушинтип бир далай сөз болду. Кубан байке билесиз. Анан кийин мен Айымкан апалар болгондон апалардын таламын талашып, ой силердин эмне дегенде бул эл артисттигиңерди, же эмне эфириңерди талашып атабы? Ой чыга бергиле. Эл артисти боло бергиле, эмгек сиңирген артисттер боло бергиле. Биздин апаларыбызга деле керек жок. Булар болгону ошол элет маданиятын, шаар маданиятындагы
жана калың катмар болгон массовка. Ошол массовканын ичинен чыгып атат. Ал дагы бир бизге келип турган контент. Ошол контентти мисалы үчүн карыяларга арналган жалгыз көрсөтүү деп атып, анан акыры апалар акырындык менен мына жеңип келе атат. Эми биздин апаларыбыз каякта жүрүшөт? Түрк той уюму деген бар, ошол түрк дүйнөсүнүн фестивалдарында биздин апалар ийгин бешигин терметип, салт саналардын баарын көрсөтүп аткан, жүнүн сабап аткан, курагын курап аткан мына ушул апалар да. Турциянын ошол министрлери, Азербайжандын, Казакстандын, Өзбекстандын министрлери бияка келип таң калып кеткен. Силердин апаларыңар шунчалык активный экен, бизде мындай апалар жок деп. Көрдүңүздөрбү? Анан бул апаларды деген силер ушинтип чыккыла деген деле киши жок. Бири көрүп алып эле моментти эле монторанан жана цепочкада коткоп, ошондой болуп, ар бир айылда шайыр апалардын тобу бар. Ошолордун арасында мына канча 30 жыл, 20 жыл мурун уюшулган топтордун катарында керек болсо алардан ашып мына апаларыбыз Жети Тубандагы бүт кооз жерлердин баарын көрүп келди. Ошол эле Жалал-Абад, Баткен, Айгүлтоого чыгышты, Жалал-Абадка барып Сары Челекке барышты, бияка Кеминге барып Шабдан ата менен Жантай атабыздын туулган жерине барып келишти, фестивалдарды өткөрүпчү. Эми апалардын тарыхы ошо экиге бөлүнөт. Баягы комиссия турганда Айымхан апабыздын тарыхы, андан кийинки тарыхты апалар өздөрү улап кетишти. Демек, бүгүнкү күндө ошол айыл жеринде болобу, шаар жеринде болобу, шайыр апаларсыз элестетүү эч мүмкүн эмес. Ошонун катарында өл арманданып келаткан мына биздин достугун апалар тобунун жетекчиси Роза эже бияка чыгып койсоңуз. Ушул эжебизге эмгегиңизге баракелде, эже өзүңүзгө баракелде. Жөн юбилейиңер кут болсун эже. Булар профессионалдар эмес, нота деле тааныбайт, бирок ырларды жазып, обондорду чыгарып, мынакей алдында жашынакай ырларды уктуңуздар. Бул ырлар баягы сүйүү, анан чача-пача эмес, бүт ошол нарыктуу апаларга тиешелүү, карыяларга тиешелүү ырларды өздөрү эле жазып, өздөрү эле ырдап түшүрүп келатат. Ушул бүгүнкү кечеңер эже ийгиликтүү болсун. Ушул чай концерт деп аябай жакшы уюштуруп турсуз эже. Ушундай чай концертти подружкаларыңыз менен, тууган тушкандарыңыз менен бир жылда 3 жолу, кварталында бир жолудан өткөрүп туруңуз. Эмне үчүн бул керек эжелер, боякта отурган эжелер? Бул эжелер деген костюм тиктириш керек. Булардын демерчилери жок. Булар деген көйлөк элечеп тиктириш керек. Булар деген ошол Туркия өңдүү, Азербайжан өңдүү, мынакей Казакстанга, Түркистанга барабыз деп атат. Ошол кыргыз элинин элечегин даңазлап, даңктап жүргөн, ааламга ак элечекти таанытып жүргөн апалар. Ошон үчүн керек болот да. Андан жана анча-мынча боякта отурган эмеден деле ал эчтеке деле бүтөлбөйт эже. Мына карагандачы ал тетиги жолдо деле түшүп калат, жоголуп деле кетет. Бирок ушинтип колдоп, коргоп келген сиздерге дагы баракелде. Ошо билип, биздин Роза эжебиздин тобу булар деген республикадагы имиджевый топ турбайбы деп, мына мен айтып атам, мен көрүп атам бул кишилердичи деп сыймыктанып, кайсы жерге барбасаңыздар дагы сыймыктанып жүрүңүздөр. Эже эми сиздер тобуңуздар менен аман болуңуздар. Алдыда дагы ошол ак элечекти ааламга таанытабыз деп, мынакей Москвага апаларыбыз ошол демилгени көтөрүп атат, барып келели. Аякта шайыр апаларыбыз бар экен, ошолор чыгарып атышат деп атат. Андан тышкары тетиги Казакстандын Чимкентине бир экинчи Дубайды куруп коюшкан казактар Түркистанга. Ошол жерге барып келели, барып ал элечегибизди таанытып баскан тургандарыбызды небере чөйрөлөрүбүзгө калсын, мондай элге көрсөтөлү, жайылталы деп жүрүшөт эже. Ошол алдыдагы сапарларыңыздар байсалуу болсун. Баягы каалоочулар бар, албетте. Баягы кыйнамай жок дегендей. Бирок ошол бизде эмне иш-чаралар болуп атса, ошонун алгачкы демилгечилеринин бири мына ушул Роза эжебиз. Шайыр апалар калсын, аягына чейин чыгарабыз, Жети Тубанды кыдыртабыз деген Илим Карипбеков. Биз Илим эми түшүп калды да. Эми түшүп калса дагы ошол айткан убадабызды жүзөгө ашырып коелу деп, мындайча айтканда, баягы демилгелүү топ болуп, мына аягына чейин чыгарып, чыгардыңыздар аман эсен. Эми Бишкектен дагы бир жакшынакай бир ошол фестивалыбыздын жыйынтыгы деп, парадтан өтөлү деп, аны дагы пландап атышат. Эми Кудай буйруса алдыда көрөбүз эже. Ошол өмүрүңүздөр узун болсун эже, катарыңыздар суюнгасын,
ушул эмгиңиздер менен күчүңүздөр менен аман болуп кийинки өсүп келаткан урпактарга үлгү болуп жүрө бериңиздер эже. Рахмат. Бизди Шайра апа кылып, ушу Шайра апага чакырып Шайра апаны түздөк, эң башын түздөгөн ушул КТРКда иштеген редактор, ушул баарыбызды чогултуп, айыл аймактагы, областтардагы Шайра апалардын баарын чогултуп уюштурган жаман жакшы көрүнүп. Элмира Тезекбаева, редактор. Қол жағы қуата тұрады. Құдай бермеді бұл екі подружкаға. Микрофонды алды, енен сөйледі, енендір ташты. Замат, рахмат. Элмира жеге сізге тазим етеміз. Рахмат, жақсы тілектерді айттыңыз. Ардактуу ағайын туғандар, біз Элмира жекемізге атайын уақытты ененірек бердік. Анткени эжекебиз түзгөн Шайыр апалар топ болбосо мындай топтор чыкмак эмес. Ал эми ар бир столдон буюрса кыска муска бир так анан сөз сүйлөп бергенге айтабыз. Ошол убакта же кыдырып барабыз, ошол жердерде отуруп өзүңүздөр сүйлөйсүздөр. Бүгүн биз сиздер жалаң гана ыр угуп алдыңыздардагы дасторкондогу болгон нерсени түгөтүп жеп отуруңуздар. Ал эми достук күнү сиздерге ырдай берсин, канча ыры бар экенин бир көрөлү сынайда. Аны биze kaynadan sizlerin aldığınızlarda çakrabız dostluk ünlü тобу. Papuri, Kırgızca ırlardan düzülgön Papuri ırmenen aldığınızlarda. Bana uşunday durganız oldu da.
Soyun azamazlar hayırlı dostluk günü doğum karşısında Kamçılı Yusuf var bolğula. Bileğinize kala geldiğinizde unutmanızlar. Rahmat. Rahmat. Gül sunup, gül deste beni olgan bizim körermanlarga da rahmat. Al emесе достук күнү тоомун мен дагы куттуктап келдим. Азыр эжекелерибиз которулуп чыкты. Маралиевдин сөзүнө жазылган Нуркан Турсунбаев агабыздын 6-күнү кечинде дегенди сиздер үчүн. Mezgil beni esimde
программабыз кайрадан улантабыз. Ардактуу туугандар, бизден номерлар абдан көп. Азыр сиздердин алдыңыздарда кайрадан эле биздин Зейне Корголбаев эжекебизди чакырабыз. Рыскелди Сатыбалдиевдин Жаш Мурат дегендер менен сиздердин алдыңыздарда кол чаап бир кубаттап тосолор. Келиңиз эже. Шаңдуу турабыз, шаңдуу. Келиңиздер, кол чаап кубаттап туралы. Zeyne Korголбаев эжекебиз болду. Бали. Эжекебиздин импровизациясын көрдүңүздөрбү? Кандай гана төгүп кетти. Азыр кайрадан сиздердин алдыңыздарга чакыра турган дагы жеке номерде ырдап берет. Сөзү Сулайман багабыздыкы, обону Быдыкеевдики, Келсекчи Эркем аткаруучу. Мына ушул топтун эң алдыңкы активдүү катышуучусу, мүчөсү Сыядат Мансурова эжекебиз. Келиңиз.
Алдыңыздарда биздин Сыядат Мансур эжекебиз болду. Рахмат. Азырында кайрадан алдыңыздарда кийинки биздин жеке номер аткаруучу эжекебизди чакыралы. Бул эжекебиз өзгөчө. Кошумуз долбоору бар билесиздер. Мына ошол кошумуз долбоорунун жеңүүчүсү, бир нече эл аралык конкурстардын лауреаты жана маданияттын быттык кызматкери Асанкалы Керимбаев агабыздын жаштык кездегендери менен алдыңыздарда Сейдалиева Гүлзар айым. Келиңиз. Коштоп колундоп кол чабып отурабыз. Жаштык кез жаңы кийимде эскерсе калган кийимде бозулган бойдон турбайсың сен бул жолду өтөп билиме бозулган бойдон турбайсың сен бул жолду өтөп билиме кыярса калбас күгүндө ырчың кез тонум гүлүндө кыз бойдон дайым турбайсың сен кыз кезди өтөп билиме кыз бойдон дайым турбайсың сен кыз кезди өтөп билиме күнү тойлайт томпак тошонда турмушка өчпөс из калтыр сен туягың бүтүн чагыңда турмушка өчпөс из калтыр сен туягың бүтүн чагыңда күнүгө сени жандаган жүргүнчө келди кайрадан элиңе жаштык кезиңди сен эс акыл менен пайдалан элиңе жаштык кезиңди сен эс акыл менен пайдалан элиңе жаштык кезиңди сен эс акыл менен пайдалан Ей бале, Ходжа Котайлы, Гүлзара Сейдалиева. Чоң рахмат, чоң рахмат. Азаматтар достук күнүнүн концерттик программасы уланат. Аял заты жарык күндүн энеси, аял заты адамдардын энеси, аял заты бул жашоодо болбосо жүрбөйт го эч жигиттердин кемеси дейт. Мынакей аялдардын тобунан турган, асыл апалардан эжекелерден турган достук күнүнүн бүгүнкү концерти мына ушинтип уланат. Айрадан сиздердин алдыңыздарда бул топтун өзгөчөлүгү башка улуттун дагы ырларын даңазалап урдап келет. Анда сиздердин алдыңыздарга түрк ыры Юспудар аткаруучу Достук Үлү тобу. Кубаттап коштоктоо салалы. Келиңиздер.
Katibime yarar ekken yanında buldum. Katibime bir katibin diline karışır. Katibime konuda komulek ne güzel yaraşır. Üsküdar'a varacaktık bir yoluk taptık. Üsküdar'a varacaktık bir yoluk taptık. Tatlı sağlık yoluma cangırda bastım. Tatlı sağlık yoluma cangırda bastım. İzlep yürsem süygönümdü canımda eken. Al meninkinin anıtı çürüktür beken. Жарашыпту көйнө күнүн жеп бара жеп келген. Гүлдү көйнөк кийип алса супсулуу экен. Жарашыпту көйнө күнүн жеп бара жеп келген. Гүлдү көйнөк кийип алса супсулуу экен. Bari. Eng sonun Karamelli dostluk günü topu aldığınızlarda karılık degen ırmenen sözün yazgan Ümit Abduramanova, omonu Roza İmanaliyeva jekebizge tanıdık. Dostluk günü topu. Otuz yaş oynup gezeli, otlardı öttü dezeli. Karını karapsın takkan, karlığa çelek geçer. Karlığa çelek, karlığa çelek, karlığa çelek geçer. Yaş gezip öpürüm çok, yaşlıkta yaşanır bir yok. Öpüngün benim ol dostum, ömürda ötüttü yok. Ömürda ötüt, yaşlıkta ötüt, mezgin ötüttü yok. Yaş gezde var buralar, yaşlıktı öpkür turalar. Yaşlıktı kokun çıkarmay, karlıbay günler turalar. Karlıbay günler, arlıbay günler, ulaybay günler turalar. Karılık gelip yer baştı, çarşımdı buma kar bastı. Yaşlığım kapı vardığında, karılık menen almaştı. Karılık menen, ulgayu menen, karılık menen almaştı. Karlıgaç gezim, yaşlığım benim, karlılık menen almaştı. Karlıgaç gezim, yaşlığım benim, ulgayu menen almaştı. Karlılık menen almaştı. Ey Valiye, bolcağlar kuatlayla. Karaçıkana kana supsulu kırgızın ayınları. Rahmat dostluk günü topu var bolunuzlar. Gününüzden hiç vakka ölçmesin, biyik deyiversin. Azırında harda tağay tuğanlar, birinci bölümümüzü jalan ele konsertlik programma menen ulandı atabız. Жеке номер менен алдыңыздарга Олжобай Жолдошев агабыз менен Жубайы Карачаш Алиева жекебизди чакырабыз. Ашыктык сезем. Обону автор Олжобай Жолдошев агабызга таалып келиңиз. Assalamu alaikum. Бүгүнкү кеченин катышуучулары, куш келипсиздер.
Mına bugün Dostluk Günü'nün 7 yıllık mareket oyununa gelip oturasızlar. Şu gecelerge, apalarga, karındaşlarga razısılık bildirip men şu kollektifke men abdan razımın daima yüzlerinden gülükleri üzülmey, karıdın dere, jaş koydan elge özlerinin önerilerin tartıla oturuşat. Men de bugün şulara salın koşup kişine koştap geldi gelek, adır aytты, ошол чарманы мен азыр сиздерге Толуктук экөөбүз ырза берели. Destek gönlümde bolaşan varmaydım özüm balıcı suralan Makul destek gönlümde bolaşan Tınlak nurun keremet po kelmedi Aya battırıp ay senin vermedi Kızın elle canı gezin kaçtı Ay sana öptü seni bitmesin Kızın elle canı gezin kaçtı Ay sana öptü seni bitmesin Destek aynı dere konular Cümle cümle verir Ağın destek aynı dere konular Cümle cümle verir Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
болгон деп айтам. Birge jashap bir basalı ömrüdü, sıylaşalı birge teribey kömürgü. Teribek suyu dursa ortada, teriginde başka neyse ömrüdü. Teribek suyu dursa ortada, teriginde başka neyse ömrüdü. Teriginde başka neyse ömrüdü. Rahmat ejigler, abayke rahmat. Azganda kayрадан сиздердин алдыңыздарга достук күнүнүн 3 сулуу айымын чакырам. Булар трио ордап беришет сиздерге. Зейне Корголдоева, Дарика Майлыбашева жана Роза Иманалиева. Сөзү Турар Кожомбердиевдики, обону Марат Акматовдуки. Жүрөктү жүрөк таандасын. Роза Иманалиева аткаруучу анан эң негизгиси ушул достук күнү үчүн сонун обондорду жараткан алтын эшик экен. Бүгүн обондорду көрүп мен да суктанып атам.
эжекебизге дагы мындан ары чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Азыр жетекчи катары, Достук күнүнүн жетекчиси катары Роза Иманалиева казак ыры Сары Жайлоо деген ырды сиздерге аткарып берет. Сиздерди бийге чакырабыз. Бали, болжалар